Оштун губернатору лесхоздун Апшыратага караштуу жерин, үйүн кошо өзүнүн бир тууган агасына Жамалдинов Арапбайга оформить этип 2021 жылы лесхоздун жерлерин алып алыптыр. Андан сырткары Кулатов айыл өкмөтүнүн 14/3 токтому менен 181 гектар жердин, анын ичинен 5 гектарын мөмөчөмө иштетем деп туруп, Кулатовда Жинжиген деген участоктон ошол да жерди Жамалдиновго каттатып алыптыр. Бир күн дагы мамлекетке салык төлөөчү катары, же болбосо бир социалдык төлөмдөрдү катары бизнесте иштебей туруп, ушунча жер, ушунча мүлккө мен Ысык көлдө пансионаттарды жана башкаларын айта элекмин. Жакынкы күндө Ноокат районуна барып, Кулатов аймагындагы бир инвестор тарттык эле. Инвестор тартып, ал инвесторлор бизге чоң мечит менен 2 садик, 2 медресе куруп беребиз деп долбоорго кол коюштук эле. Ошол долбоорго пут тосууларды кылып, ошол айылдын мечитинин имамын чакырып алып, аксакалдарды чакырып алып, ал жерде пут тосуулар кылып атат. Бир топ арыздануулар келип чыгат. Бир эле айтып кете турган нерсе, айыл өкмөттөргө, ошондой эле сам айыл өкмөттөргө чейин басым болуп атат. Факты менен айтайын. Айыл өкмөттөр өз арызын жазып, жумуштан кетип атат. Таза конкурстун негизинде өтүп келген жаш кадрларды өзүнүн жардамчысы менен, ошондой эле кеңешчилер менен биргеликте ар кандай кысымдарды кылып, болбогон мисалы бир башка бир оңой акча табуу максатында мыйзамга туура келбеген жерлерди мыйзамдаштырып бересиң деп, аларга басым кылып, кысым көргөзүп атат. Кызмат абалынан пайдаланып ошону берди деп атат. Балким ол мурда эле 19 жыл алгандыр, балким 18 жыл алгандыр. Эми бардыгы азыр эле кайсы адамдар болбосун бардыгы өзү менет, өздөрүнө жер алган адамдар бар да алчы. Ошону айтып атам, эгер текшерип чыкса, текшерип чыккандан кийин бардыгын өзүнүн ордуна коет. Бул эле айыл өкмөт башчысына дайындап бердипчи. Айыл өкмөт башчысына дайындалыш үчүн ал резервде болуш керек. Бул депутаттар боюнча андай маалымат жок, алар ошо резервде жок кишилер да бизге берет, мисалы кара берилет деп. Балким мен ушул депутаттардын ушулардын арасынан ушуларды кээ бирлеринин суранычтары менен аткарбай койсом керек. Ошондуктан ушундайлар болуп атат да. Коргонбай алды уулу Жусуп кайрылган, мен бирөөкүнөн чечип берген эмес. Кадр маселеси боюнча да кайрылган. Анан айтып бар, Козуев Алишер бул жакта жаңы айыл өкмөт дайындалат экен. Ошол аркылуу келди деп маалымат бар бизде. Демек ал балким акимге чыкканда же башка жолдор менен койдурткан.